1-июнь балдардын эл аралык майрамына карата Балыкчы шаарынын жергиликтүү бийлиги өкүлдөрү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга майрамдык маанай тартуулап, мэриянын резервдик фондунан акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар майрам күндөрү гана эмес, күн сайын камкордукка, колдоого жана аяр мамилеге муктаж экендиги белгиленди. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын куттуктап жүргөнбүз 1-июнь эл аралык балдар күнүнө карата. Ушул балдарыбыздын ар бирин калтырып койбостон, ар бирине барып көңүлдөрүн алып, көңүлдөрүн көтөрүп, ушу 1-июнь күнү ушу Борбордук парктын ачылышы менен деп ошол жака майрам кылабыз деп чакырып, ошонун негизинде ар бирин өзлөрүнүн жерлерине барып, куттуктоо сөздөрдү сүйлөп, акчалай жергиликтүү бийлик мэрия тарап жактан акчалай белектерибизди берип, мороженыларыбызды берип, подаркаларыбызды берип, куттуктап жүрөбүз десек болот. Сантерра Север Даун синдрому бар балдардын ата-энелеринин коомдук уюмунун алдында ачылган коррекциялык класста учурда 16 бала билим алууда. Бул жайда өзгөчө билимге муктаж, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу жана социалдаштыруу аракеттери көрүлүп келет. Учурда бул класста 2 логопед мугалим иш алып барат. Бул жердеги балдарыбыз алыбыздын жетишинче, колубуздун келишинче балдарыбызга билим берип, коомго аралаштыруу, социалдаштыруу үчүн аракетибизди көрүп, 2 мугалим иш алып барабыз. Буюрса балдарыбыздын жетишкендиктери жакшы, анелерине, аталарына күч кубат, дагы да мындан да көптөгөн ийгиликтерине жетишине тилектешмин. Балдарыбызга ар дайым дем күч берип, жандарында күчтүү энелердин, күчтүү аталардын болуп турушун каалайм. Балыкчы шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки 300гө чукул бала бар. Аларды ар тараптуу өнүктүрүү, толук кандуу билим алуусуна көмөк көрсөтүү ата-энеге же жалгыз эле мамлекетке жүктөлгөн милдет эмес, комплекстүү иш алып барылууга тийиш болгон жагдай. Ар бир бала бактылуу балалыкта чоңоюп, кең келечекке ишенимдүү арыш таштоосу үчүн мүмкүнчүлүгүнө жана абалына карабастан билим алууга жана коом тарабынан колдоого алынууга муктаж. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.